Сузак районунун Гавриловка айылында мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу салынып жаткан Асман 4 турак жай комплекси бул аймактагы эң ири жана маанилүү курулуш долбоорлорунун бири болуп эсептелет. Учурда бул жерде 12 көп кабаттуу үйдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Ар бири 9 кабаттуу заманбап архитектуралык талаптарга ылайык долбоорлонгон. Ушул учурда курулуштун 90% ашыгы аягына чыгып калган. Азыр ички бөлмөлөрдөгү батирлерди сырдоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Мындан сырткары инженердик коммуникация жумуштары дагы аяктап калган. Атап айтканда таза суу, канализация, жылытуу системалары дагы орнотулган. Бир бөлмөлүү батир жалпы саны 378, 2 бөлмөлүккө 441, калган 3 бөлмөлүү. Азыркы учурда батирлердин сырдоо иштери эмелер жүрүп атат. Бүт бардык нерселер коюлган. Мисалы, жылытуу системасы, электромонтаждары полный бүткөн. Азыр эшиктерин коебуз. Иштин жалпы 93% аткарылды. Жалпы сапатына көңүл бөлүп атабыз. Жакшы материалдардан, сертификаттан немеси лицензиясы бар немелерден алып, материалдарын жакшы сапаттарын коюп атат. Азыр ушул 2 бөлмөлүү батирдин асты ламинат иштери, эшиктери калды. Комплексте жашоочулар үчүн керектүү бардык шарттар каралган. Жашыл аянтчалар, балдар ойночу жерлер, унаа токтотуучу жайлар жана коомдук коопсуздук системалары менен да камсыз болмокчу. Жалпы 945 квартира бөлмөлүү. Анын сырткы жумуштардан фасад иштери полный бүттү, 100%га бүттү. Азыр сырткы благоустройство, жашылдандыруу иштери каралып атат. Сырткы благоустройство деп болсо, алда где-то бир 200 адамда иштеп атат. Ички сырдоо иштеринде где-то бир 1000 адам иштеп атат. Сырдоо, асфальт басуулардын немесинде бир 300-400 адам иштеп. Жалпы бир 1600 адамдай жумуш менен камсыз болду иштеп. Жергиликтүү тургундар бул комплекс көп жылдардан бери турак жай маселесин чечүүгө өбөлгө болоорун белгилешүүдө. Анткени аймакта жаш үй бүлөлөр үчүн жер маселеси курч болуп келет. Менин 5 балам бар. Бу жерде чек маселеси өтө оор маселе. Жок деп койсом болот. Азыр мына үй аламын, жер алам деп канчадан биздин балдарыбыз талалап Россияда жүрөт. Бу Европадалар жүрөт. Азыркы мына заманга карата биздин бийлик биздин балдарга чоң шарт тутуп берип койду. Мына көрүп атасыңар, 9 кабаттуу үйлөр салынып жатат, 12 блоктон. Бу биздин балдар жашайт да берди. Өтө чоң условия түзүп берди, мындай айтмакчы. Бардыгы жакшы. Биз бардык сүйүнүп жатабыз. Мынтип талкаланган жерде манайга гүлгө айландырып койду. Мамлекеттик ипотека программасы аркылуу жаштар, мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер турак жайлуу болууга чыныгы мүмкүнчүлүк алышууда. Жыл аягына чейин мына ушул Асман 4 комплекси пайдаланууга берилсе, жүздөгөн үй бүлөлөр мамлекеттин колдоосу менен өздөрүнүн жеке үйүнө ээ болушмакчы. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району.